мен болсом чыныгы парламенттик башкаруу болот. Анын үчүн парламенттик системаны түп тамырынан бери өзгөртүү керек. Бир эле себеби, ал саясий партияга эмес, элдин үнү. Ар бир катышкан кандидат талапкерге добушуну берүү керек. Мен президент болсом буйрса, бул 5 жылдын ичинде тышкы карыз жок болот деген ишеничтемин. Ал эми иштебей турган жетим тоого окшогондорду бардыгына мен президент болсом мораторий жарыялап, качан гана элибиздин ичинен азаматтар чыгып, иштей турган каражаттар толугу менен болгондо элдин кызыкчылыгы үчүн, ана мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштетүүгө макул болот.